Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Күйөөмө турмушка чыгып атканда үйүн шааргылайын, учугун улайын, жыртыгын курайын деп тийдим эле. Анан кийин 1 жыл 3 айда ушул акчаны чогултуп күйөөмө өртсөм шокко. Турмуш жолуна узап жатканда дагы менде ушундай ой болгон, жүздөгөн кыздардын арасынан үйүмдүн жарыгы, жүрөгүмдүн жарымы, түнүмдүн айы болсун, бир өмүр байлыгымдын ээси болсун деп мен аялдыкка алган соң күйөөмдү мен дагы бир өмүр сүйүп, сактоого, түшүнүүгө, бап эстебөөгө аракет кылам депчи, жыргап бакытка балкып жашайбыз деп буйруса. Ар дайым оюмду ачык жана так айткандыгыма байланыштуу күйөөмдүн жора жолдоштор аябай менден чоочулаган, абайласаңчы башыңа чай кайната турган кыз экен депчи. А бирок мен ички дүйнөмдө ушул күйөөмө тийгенде анын өмүр бою президент экендигин эске алып, ар дайым адвокатың болом деп ант бергем да. Сүйгөнүм, сизге видео обращение кылайын. Эртерээк келиңизчи. Мен дагы, аттарың дагы кыйналып кетти. Аз келсем сизди сагынгандай. Тегерегинде чөйүн баарын калтырбай жеп коюптур. Азыр бир эми чөптүү жакка апарып, жок дегенде сизди жогуңузду билгизбей, жакшы жакка аркандап коеюн деп келдим. Бишкекте эс алып бүтсөң, кыдырып бүтсөң, ойлогон ой максатыңызга жетип, иштериңиз бүтсө бизге келчи. Сиздин бир күндө жок экениңизди биз билдик. Мен дагы, анан атыңыз дагы.